Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кыргыз тили сабагы 2-чейрек 5-тема. Сабактын темасы Кыргызстан биздин мекенибиз. Сабактын максаты окуучулар мекендин ыйыктыгы жөнүндө түшүнүккө ээ болушат, мекенге болгон аяр мамилени үйрөнүшөт, мекенди даңазалаган тесттер менен таанышышат. Анда эмесе балдар мени кунт коюп угуп турабыз. Кыргыз эли тээ кылымдарды кайраткан уюткулуу улуу журт. Чокусу асман тиреген, кең байлыкка толгон, ала тоосу бейиштин төрүндөй болгон кооз табияты менен сыймыктана алат. Жеринин көркүнө көрк кошкон Ысык көл, Соң көл, Чатыр көл жана башка майда көлдөрү жүздөп саналат. Бир даанышмандан кайсыл адам кайсыл улут мыкты деп сурашыптыр. Баягы даанышман эки колуна жерден топурак уучтап алып, мына ушул эки колумдагы топурактын кайсынысы жакшы деп сураптыр. Андан соң эки колундагы топуракты бири-бирине кошуп туруп мындай дептир. Эки колумдагы топурактын бири-биринен айырмасы жок болгон сыяктуу эле баардык калк улут бири-бирин ынак бурадарлар. 5 миллион калкы бар Кыргызстанда бүгүнкү күндө 80ден ашуун улут мекендеп жатышат. Алар өз тилин, салтын, тутунган динин сактап келишет. Бул да болсо кыргыз улутунун айкөлдүгү дептир. Кыргызстан жалпыбыздын мекенибиз аттуу ураанды дайыма жадыбызда сактайлы. Ата салттын, улуттун менталитетин унутпайлы балдар. Анда төмөндөгү залкар ойлорго көңүл буралы. Мында биринчиси: ким башка улутка акаарат келтирип сөксө, анда ал өз улутунун акмагы. Достук алтындан да кымбат. Башкаларга жарыгын чачкан, алар дагы сага жарыгын чачат. Достуктун баш аты ишеним, достуктун жолу улуу. Кыргыз бабам, казак канатташым, тажик тагдырлашым, өзбек өз элим. Бул элдин сөзү. Үйгө тапшырмалар. Биринчиси Кыргыз эли айко эл деген темада дил баян жазгыла. Экинчиси залкар ойлорду окуп, ар бирин талдаганга аракет жасайбыз.